Ana эркелетип койсо төбөңө чыгат деген ушул. Bir gün жон койбойт. Келдим дегенче түшүнүп секирип чыгат да. Мен чичип ийбесең болду уят кылып. Түшүн деп эле кайра жайланышып жатат го. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Мурунку видеодо тоокторум бир аз ооруп атат, көздөрү көгүктөшүп атат, кээ бирлери шишип атат, анча-мынча кыйналып атат деп, керек болсо бир аз дарылаганымды дагы маалыматка кыстарып кеткеним бар болчу. Бүгүн буюрса ошону кененирээк айтып берейин деп чечтим. Кандай акыбалдар болду, дарыладыкпы, жеңдикпи, жеңе алган жокпузбу, жана кандай ыкма менен дарыладык, ошол тууралуу бир аз кененирээк маалымат берейин деп чечтим. Сиздер болсо өзүңүздөр жазыңыздар комментарийге. Кимдин тооктору ушундай болуп ооруду, жана кантип дарылады? Жеңдиңиздерби, жеңе алган жоксуздарбы? Кыскасы ыкмаңыздарды сөзсүз түрдө калтыра кетиңиздер. Кимдир бирөөлөр үчүн кандайдыр бир деңгээлде маалымат пайда болот деген ойдобуз. Мына байкаңыздар. Көзү бир аз шишип турат азыр. Бул 3-4 күн мурун, 3 күн мурунго дем калып айтпасам, көзү таптакыр жабылып калган болчу, жесин. Жабылганда ача албай, анан шишип кетиптир. Мен ойлодум, ириңдеп кеттиби деп. Алып барып биринчи эмне кылдым? Спирт менен тазаладым. Ошол чылпактарын жана башка ушул көзүн тегерегине толуп калган ыпыр-сыпырлардын баардыгын спирт менен, вата менен акырын тазаладым. Бир аз эзилип, анан ачылды көзү. Чала бала ачылгандан кийин проксиден тамыздым дагы. Дароо эле тетрациклиновый маздан көзүнө жана глазной маз деген бар. Ошондон көзүнө ичине киргизе сүйкөп койдум. Ошону болжол менен бир 3 жолу кайталадым окшойт, же 4 жолу. Азыр дагы бир сыйра жемдерин жеп атышат. Кайталап койгонго аракет кылабыз. Бир жакшы болуп кеткенге чейин ошол нерсени кайталап турайын деп атам. Бул гана эмес, муну дарылап атсам дагы башкалары дагы чыкты. Азыр көргөзөйүн. Бул жердеги тооктор дагы негизи ошондой болгон башында. Но билесиздер, эң биринчи менде моундан башталган. Же ушул келип жугуздубу деп да ойлоп коем. Бул короз. Тур, стоять. Мына. Онун бир көзү такыр көрбөйт. Азыр дагы көгүктөшүп атыптыр го. Кыйналып аткан сыяктуу. Мунун көзү ушинтип көгүктөшүп кетиптир. Мен кийин байкагам. Дарыланбай калып, ошо боюнча көзү агып түшүп калган. Азыр бир көзү көрбөйт. Бул палевая брама. Мына. Муну мен кечеюну дарылап баштадым. Мына. Муну жылуу жерге киргизиш керек болуп атат сыягы. Кел, күнгө көргөзүп койчу. Мындай менде эпидемия болуп атат десем болот. Карачы. Бул аябайла кыйналып калыптыр байкуш. Ушундай нерсе пайда болду да. Бул жугат окшойт негизи, ошон үчүн буларды дароо бөлүш керек болуп атат. Анан жерси кана короз. Келчи сен. Бул дагы ооруп атат. Бирок мунуку уже көзү тарап калды. Мунуку да кечен өлө шишип кеткен болчу. Муну дарылап койсом, буга бир аз пайда берди окшойт. Жакшы, Кудайга шүгүр. Но ушундай нерсе бирөөсүн айыктырсам, кайра бирөөсү баштап. Ушинтип. Бул шүмшүк биякта менин легорун короздордун бирөөсү бар болчу. Баягы чыгыптыр дагы, өлтүрүп салыптыр. Ошол өлгөн боюнча жатат бул жерде мына. Ушинтип өлтүрүп салган окшойт, азыр көрдүм мына. Тебелеп салганбы, же катуураак тээп койгонбу байкуш. Жөн жерден бир корозум кете берди. Бала короз болчу. Тоокторум ооругандан бери дарылардын түрүн алып келе берип, бул жак жөн эле аптека болуп кетти. Керек болсо мен өзүм үйлө кишилердин дагы мынчалык дарысы жок биздин үйдө. Арагы турат, спирти турат, сефтраксион турат, тилазин турат, прокси. Азыр муну дарылайбыз эми. Мына спирт менен тазалайбыз. Мен өзүм бая бир кол менен тарткан кичине ыңгайсызыраак болуп атат, бирок спиртти абайлаш керек. Аша чайып турган болсок, зыян жеткирип коет. Андыктан азыр тазалап, бизде изолятор бар. Изолятордо дагы 2 короз жатат. Аларды дагы дарылап, алардын жанына алып барып муну дагы кошот окшойм. Эмне кылабыз эми? Ушундай тооктор кыйналып атат.
Так, азыр буну дарылаганды колдон келсе берки фронтальная камера деп коет го. Маңдайкы камера менен тартып силерге көргөзүүгө аракет кылайын. Кичине жарык кылыш кыйыныраак болуп атат. Но ошентсе дагы аракет кылабыз. Не таап келдим дебейсиңерби? Үйгө барып момундай лампочка таап келдим. Себеби жарык бираз отражение бербей атат, ошого силерге көргөзүп берейин деп. Жакыныраак коебуз. Ооруп аткандарды биринчиден бул сууктун дагы таасири, андыктан жылуу жери керек сөзсүз түрдө. Анан өзүнчө бөлүп коюш керек. Спирт менен акырындан бир сыйра тазалайбыз. Кыймылдаба. Жөн тур. Мен сага жамандык кылып аткан жокмун. Айтканымдай спирт менен аша чаппаш керек. Азыраагы, эми тегерек четинде кичине жаман инфекцияларды кетиргенге дегеним да. Прокси. Фронтальныйдан кызыктай көрүнүп турбайбы? Көзүн ачабыз, коркпой эле. Ачып туруп, бир тамчы. Ой, кыймылдабачы, айланайын. Жөн. Бир эле тамчы. Андан кийин тетрациклиновый мазь деген бар момундай, глазной. Onu içine çeyin girgizemiz. Aylam ketkende darlap anан отуруп алып дем салдым буларга. Кадимкидей эле адамдарга дем салам кээде. Анан отуруп алып доокторго дагы боога дем салып элек болушум керек. Бирок жана жерсиге дем салгам да, балким иншалла ошондон Алла шифа берди окшойт. Айыгып кетип жакшы болуп бартат ал. Бул кече күнү эле баштадым муну. Кечинде бир сүйкөгөм, азыр бир сүйкөп атам. Ошондой. Назарыңыздарда жерси. Анан байкаганыңардай көрдүңөрбү? Баардыгынын тең оң көзү да. Мунуку бир аз жакшы болуп калды. Муну уже 2 күн болду дарылап атканыма. Мунун бир аз тамагы да кырылдап атат, андыктан буга баягы өзүбүздүн универсальный арактан беребиз. Ич. Ич ал. Азыр мунун көзү ачык эле болгондугуна байланыштуу тазалабай, спирт менен тазалабай эле жөн эле мындан тамызабыз, анан тетрациклинден берип коебуз. Кел. Ушундай эми оору деген аркасынан бир аз кыйынчылык алып келет. Аны жеңишке туура келет. Ач. Открывай глаза. Бисмилла. Буга да дем салгам кече күнү отуруп алып. Арак. Ничего. Буюрса баары жакшы болот. Ушундай. Видео дагы бир топ күнгө чейин созулуп кетиши мүмкүн. Андыктан баарын тең тартып отурбай эле коеюн. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин дагы тартабыз. Жыйынтык кандай болду, кимиси тирүү калды, кимиси өлдү дегендей кыскасы. Ошондой. Мышык, сен ооруйсуңбу? Я. Мышыктар көп оорубайт, билесиңерби? Черная пантера деп коем мен муну. Адашып келген. Көп болду биякта. Кынып алып жүрөт. Дооктордун баары ооруп шалпиып кала электе бир сыйра. Не деп коет? Профилактика кылып коеюн деп чечтим. Азыр пияз алып келдим. Майдалап туруп сууга кошуп туруп анан беребиз. Как на вкус, орусча айтканда. Болобу? Мынтип фильтрлеп алдым. Мас болуп калбайсыңарбы? Жакшы элеби? Шифа болот иншалла. Пияз жеп аткандарыңы карабайсыңбы? Пияз ал, пияз. Түшүнөсүңбү пияз деген сөздү? Жеп атат.
Meyli. Пайда болот, жегиле. Aradan 5-6 gün öttü. Men daha bir jaka barıp келгенге үлгөрүп идим. Эми жыйынтык тугандар. Жыйынтыкты кандай кылабыз? Жакшы десе болот. Кудайга шүгүр, жаман эмес, алхамдулилла. Бирок орто жолдон бирөөлөрдүн кеңеши менен боул дары жакшы дегенден ошону алып келип берип ийсем, мурда башка дарылар менен дарылап жүргөндүктөн кандайдыр бир реакция жүрүп кеттиби, кыскасы экөө өлүп калды. Брама тооктордон. Анан калгандары жакшы. Тигини. Кадимкидей эле өзүнүн ордуна калыбына келип калды буюрса. Анан кырылдап, шырылдап, кээ бирлер аябай кыйналып аткандар дагы бар болчу арасында. Аларды кыскасы укол сайганды, ар кандай дары бергендин бардыгын токтотуп салдым. Бир гана үйдөгүлөргө айттым. Пиязды сууга эзип, ошондон эле суусун ордуна берип тургула дедим. 3-4 күн ошондон берилди. Эми жаман эмес, Кудайга шүгүр. Бардыгы бир сыйра оңолуп калгандай. Мына жерсилерден боулар болчу. Экөө тең мындай мурда качканга шайлары келбей калды эле, мына эми кишиден качкысы келип, өзүнчө өздөрүнө келип калды. Анан полевая брама. Мына. Кана. Кыскасы, мына бир сыйра ушундай болду. Анан ара жолдон дагы бир канчасы өлдү чындыгында. Ошол өлгөндөрдү дагы башка жаңылыктарым бар эле. Алар дагы тартып менен, бирок тилекке каршы бул видео өтө эле узарып бараткандыктан кийинки видеого чыгарайын деп чечтим. Буюрса, ошол кийинки видеодон көрөсүздөр деген ойдомун. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө, амандашканча, ассаламу алейкум, аман эсен жакшы туруңуздар. Тоогуңуздар дагы, өзүңүздөр дагы коргоңуздар.